Ошондуктан жакшы бир сөз бар экен. Ал-уламау сирожул азминати. Саваттуу аалымдар бул жашоонун замандын чырагы сыяктуу. Факуллу алимин мисбаху заманихи. Ар бир аалым өзүнүн заманын чырагы. Ястадиу бихи ахлу асрихи. Ар бир ошол аалымдын замандаш элдери анын жарыгы аркылуу туура жолду таап жашоосун уланта берет дептир. Ошон үчүн эшмат ташмат эмес, ар бир мечит өзүнүн бир молдосун кармаш керек дагы, бекем ошо менен кетиш керек. Жол болсо мына Кыргызстан. Кыргызстанда Кудайыма шүгүр жакшы дамлаларыбыз бар, туурабы? Устаздарыбыз бар. Ошондой аалымдардын этегин бекем кармаш керек да, болду. Кете беришибиз керек. Ханафи мазхабтын негизинде. Далил оң жагына, сол жагына да кайсы жагына болсо далил жетерлик бар. Сонун жетет. Мисалы кол көтөрүп дуа кылганда эки хадиске амал кылып атпайбызбы? Кол көтөрүп дуа кылган деген эмне бар? Сахих хадис бар. Бетине сүртүп кайра чүйгөн деген пайгамбардын кайнатасы Умар радhiyallahu анхудан риваят кылган хадис бар. Пайгамбар колун көтөрүп дуа кылат эле, бетине сүртмөйүнчө кайра колун түшүрбөйт эле дейт. Имам Бухаридин китебин ачыптоо боюнча алдын орунга ат салдырбаган Ибн Хаджар Аскаланийдин Булугул Марам деген китеби бар. Максатка жетүү деген. Ошол китебинде Хасан хадиске чыгарат. Хороший хадис, жакшы хадис деген. Жакшы хадис деген. Мына ошондой алардан өткөн биз алым эмеспиз да. Ошон үчүн биз эки хадиске амал кылабыз. Колду көтөрүп дуа кылат эле деген хадиске бир, бетке сүртүп коюп экинчи хадиске амал кылабыз. Туура көкүрөккө чейин көтөр дегенде хадис бар. Кулактын тушуна чейин көтөр деген хадис бар. Биз эмне кылабыз? Мындайынан көтөрүп барып эки хадиске амал кылабыз. Бул да кетип атат, бул да кетип атат. Кошумча И'ламул асам дейт дүлөйлөрдө. Арттагыларга билдирип коюу дейт. Колду бетке чейин көтөргөндө. Кээ бир адамдардын кулагы укпай калышы мүмкүн да, укпайт экен. Намаз башталган турбайбы? Башталат экен да. Жөн эле мите берсеңиз, анан билинбей калат экен да. Бияка чейин көтөрсө, намаз башталыптыр деп эмне кылат экен? Окуйт экенбиз. Муну аз жамаатта билинип кала берет. Кудайым насип кылып багымдат да, мына мечиттер толуп те сыртка чейин чыгып кетиши мүмкүн. Анан кактан билесиз намаз башталбады? Свет өчүп калышы мүмкүн ошол учурда. Микрофон иштебей калып атат, кетип көрүп атасыздар кээде. Ошол кезде колдор митип баштаса, намаз башталды, аркадагылар эмне кылат экен? Аллаху акбар дейт. Эки хадис амал кылабыз. Таямун боюнча муну ол жерге чейин сүртүү дегенде хадис бар, Бухарийде болгондо дагы. Анан дагы бир хадис бар, чыканакты кошуп тартат эле деген. Мында да эмне кылабыз? Эки хадиске амал кылабыз. Таямды алып, мында келип туруп мында чыканакты кошуп тартасыз. Бул жагы да ошондой. Тартасыз. Ошо менен эмне болот? Эки хадиске амал кылып атабыз. Бирок мен эки коюн ата бересиз да. Сон. Жакшы. Имам Азам рахматуллахи ушундай болгон. Кол байлаш керек негизи эле намазда. Бирок диндиктин тушуна коебуз. Эмне үчүн? Мындай муктаж инсанга окшоп, жалбарып, Алла Тааладан үмүт кылып бир нерсени. Бул боюнча табииндер, Али радhiyallahu анхулардын өзүнүн өмүр баянын окусаңыздар, көрөсүздөр. Бир жолу эле колду көтөрөт эле, андан колун байлайт эле дейт. Кайра көтөрбөйт эле дейт. Мисалы, өзү халиф болуп турганда. Мына ушундай секи жылы беришибиз керек экен. Мындай талаш тартыш майда чүйдө маселеден таштап туруп, биз жогорку жакка секиришибиз керек. Бүттү эми даарат намаз талашпашыбыз керек, болду. Китептерди карап, арабча билгендер секин өздөштүрүп алса болот, оңой эле. Сахих, заиф, теге. Керек болсо кыяматта биз жооп бере албашыбыз мүмкүн. Пайгамбарыбыз айта турган болсо, мисалы да. Эмне үчүн менин хадистеримди сахих, заиф кылып бөлдүңөр десем, эмне дейбиз? Мен бөлдүм беле. Кана, мен бөлдүм беле? Десем, эмне дейбиз? Имам Бухарилер өздөрүнүн жооптору бар алардыкы. Алар жооп берет алар. Мына ошон үчүн негизгиси биз үмүт кылып, жамааттын ынтымагы, эң негизгиси Курандан, хадистен асыл барбы? Негиз барбы? Бекем далил барбы? Ошого амал кылып акырып эмне кыла беришибиз керек? Жылы беришибиз керек.